Санжыргалуу Сагынбай Манасчынын кайсыл жерде туулуп өскөнүнө бир топ токтолдук. Бир дары ысык көл десе, бир дары жумгалда төрүлгөн дешип, эки бөлөк пикир бар. Бул тасманы даярдоодо кезинде көпчүлүк Сагынбай Манасчынын өзүнүн оозунан тарыхын жазып алган Ыбырайым Абдырахман уулунун кол жазмасы туура деп, ошол санжырга таяндык. Баланын аты Сагынбай, баары уксун. Баланын аты Сагынбай, баары уксун. Баланын аты Сагынбай, баары уксун. Сагынбай Орозбаков көлдүн Кабырга деген жеринде төрөлгөн. Сагынбай жерден боорун көтөргөндөн баштап турмуштун азап тозогун, кыйынчылыгын көп тартат. Жашынан мал кайтарып, жан багып, ошону менен бирге шыгыт ойгонгон. Агасы Алишер кадимкидей эл аралап манас айтат. Сагынбай болсо козу кой кайтарып жүрүп, жамакчылык, төкмөлүк шыгы күчөй баштайт. Сагынбай козу кайтарып жүрүп, талыкшып уктап кетет. Түшүндө укмуштуудай куш кумга конуп сайрай баштайт. Баланын башына, ийнине конот. Баланын оозуна бир нерселерди бүркөт. Куш жок болуп кетет. Кайра пайда болот. Кармап алайын десе, жазатайып калат. Сагынбай кап жазып калдым дейт. Куш кап жазып калдым деп кайталайт. Сагынбай Кудая тобо деп таң калат. Куш Кудая тобо деп дагы деле кайталайт. Сагынбай ойгонуп кетсе, оозунда бал сыяктуу аппак суу бар болот. Жутуп ийет. Аңгыча жерди дүңгүрөтүп атчандар жетип келет. Тегеректеп келген чоролор манас айт деп кыйнашат. Бир убакта Сагынбайдын оозунан ыр төгүлүп, манас айта баштайт. Котурмуштун айынан көлдөн кеминге келип турушат. Жамактатып ырдап, элирип манас айтып топту көрсө токтоно албай жүргөн күндөрүнүн биринде аты аңаза, даңкы даңаза болгон, түрүүсүндө уламышка айланган Келдибек Манасчыга жолугат. Келдибек Манасчыны көрмөк түгүл атын угуп сүрдөп жүргөн Сагынбай элдин өтүнүчү боюнча манас айтып берет. Бирок ошол айтканы бир толо Сагынбай Манасчыны манас ааламына алып кирет. Сагынбай бир нече терине артынып, байтал минип келе жатып, суудан өтүп атканда астындагы муз кулап, бирок аман калат. Көңүлү жок кетип баратса, алдынан жүдөө кийинген абышка чыгат. Сагынбайга салам айтат, жактыра бербейт. Абышка: "Я балам, суунун музу сенге өтө бергенде түшүп, аз жерден майып болуп кала жаздадың дейт. Сагынбай жактыра бербей баш ийгейт. Абышка: "Балам, анча жактырбай турасың билип турам. Сен баласың. Кийин өмүр бою өкүнөсүң. Эми бүгүн кимдикине барып консоң дагы сени жакшы конок кылат" дейт. Сагынбай унчукпай кете берет. Бир маалда жанындагы абышка көздөн кайын болот. Сагынбай издеп таппай калат. Жолунан жолуккан аксакал айткандай, Сагынбай барган жеринен аябай сый көрөт. Үйеси атасы Орозбактын көп жакшылыгын көргөн киши экен. Териси дагы жакшы баага өтүп көңүлдүү кайтат. Сагынбай кийин ошол окуяны эстегенде, мен Кыдырга жолугуп тааныбай калган окшоймун деп эскерген сайын өкүнчүдешет. Сагынбай Тыныбек Манасчыга шакирт болуп, отунун жарып калтасын кагып көп жыл жанында жүрөт. Кийин Сагынбай Манасчыны узатып жатып айткан экен: "Эл кыдырбайт, жер кыдырбайт. Тереңден айт, көлдөй кенен айт, тоодой бийик айт. Манасты айтсаң кошпой бурмалабай айт.
Болбосо өмүрүңдүн аягы жакшы болбой калат дейт. Көлдүн башында Акылбек деген манасчыга бар. Андан дүйрөн. Ага барсаң көгүмдө барба. Таң эрте бар. Көгүмдө кайып дүйнөсүнө аралашып, көңгүрөнүп сүйлөнүп, жөн кишилерге көңүл бөлө албай калаарын эскертип жиберет. Сагынбайдын акындыгы дагы, асылдыгы дагы мыкты болгон. Молдобосан Мусулманкулов Сагынбайдын акындыгынын жанында биздин акындык чала баладай деп айткан экен. Чындап эле чоң аш тойлордо Сагынбайга жар чакыртып, ырдаттырып, аш тойлорду көп бийлеген айтылат. Болбосо жөн салды эле акындар эки тизгин бир чылбырды колуна алган эмес. Сагынбайдын мыкты акындыгынын бир далили Шабдан Баатырдын ашында жарчы болгонун айтсак болот. Кан күйгөн үркүндүн аламатына Сагынбай дагы күбө болуп, эл менен кошо Кытайга барып келген. Көчүп келе жатканда өзүнүн урук туугандары Сагынбайдан сурашкан экен. Саке, бул кыргында кээ бирөө тукум курут болду, кээ бирлер дайынсыз жоголду. Көбү көмүлбөй калды. Мындан өткөн кыргын болбостур. Биз дагы эл менен барып келе жатабыз. Бирок бир чышка кулакка да чыгым болгон жокпуз деген элге Сагынбай, силер байкаган жоксуңарбы? Манас ата өзү колдоп барып келе жатат деп жооп берген экен. Мына Сагынбайга конгон кут касиет. Сагынбай бой жетип чоң жигит болуп калган кезинде чоң аян алат. Түшүндө Каракоонун таласында келе жатат. Чоң тоодой болгон боз үйлөрдү көрөт. Аңгыча алдынан узун калпак кийген, ак боз ат минген Ормонхан чыгат. Экөө учурашкандан кийин боз үйлөрдү аралап ээрчитип жөнөйт. Үйлөрдүн ортосунда жумурткадай аппак болгон 12 канат ак өргөгө келгенде, эшиктин эки жагында үйүлгөн курал-жарактарды көрүшөт. Ормонхан Сагынбайды өргөгө киргизип жиберип, өзү сыртта калат. Сагынбай боз үйдүн ичине кирсе, Манас Баатыр кырк чоросу менен төрдө отурган экен. Жерди сакал киши сүйлөсө эле баары кыраан каткырып күлүп жатышты. Аңгыча бир чоросу Сагынбайга келип, "Сен баатырларды тааныйсыңбы?" дейт. Сагынбай жок деп жооп берет. "Тааныбаса, чаап салчы, иттин баласын" деп айбалтасын сууруп чыкканда, жанагы жерди сакал киши арачага түшүп жанын сурап калат. Көрсө ал киши Аргын кандын Ажыбай экен. Чаап сал деген Семетей Баатыр экенин билет. Ошондо Аргын кандын Ажыбайы Манас Баатырдын кошугуну менен тааныштырып, "Кана, Манас айтчы" дейт. Бирок Сагынбай баатырлардын алдында Манас айта албай кыйналат. Ажыбай боз үйдүн ишин жакшылап айлантып карачы дейт. Сагынбай көз салса, бир капшытта 40 кулактуу казанда эт боркулдап кайнап турган болот. Ар кайсы жерлерде өткөн замандагы манасчылар отуруп, Манастын ар кайсы окуясын айтып жаткандарын көрөт. Ажыбай Сагынбайга "Эми айта бер" деп маңдайында турат. Манасчыларды көрүп шыктанган Сагынбай Манас айта баштаган экен. Сагынбай болуп толуп турган маалында Манасын жаздырып кагазга түшүрүп калуу ишин биринчилерден болуп Каюм Мифтахов аткарган. Мифтаков бир аз жазгандан кийин ишине кетип, негизги жүктү Ыбрайым Абдырахманов алган. Ал эми Сапарбай Сооронбаевка кагазга түшүрүлгөн материалдарды көчүрүп чыгып, экинчи нускасын даярдоо милдети жүктөлгөн.